Саламатсыңар бейжекелер. Менин атым Али Эргеш болот, эл билсин долбоору. Кандайсыз? Кандай иштеп атасыңар? Жакшы. Сизби повар эжеке бул жакта? Ооба. А жетекчи барбы? Жетекчибиз сотто жок экен. Жетекчиңизди көргөн жокмун да. Чакырып коесузбу? Бул мариновать этилген этпи ошондо эжеке? Эжеке, мындай сактаганга болбойт, билесиңер. Азыр ысыктын күнүндө бир отравление болуп калса, өзүңөргө эле минус да. Мен карасаң. Элдин ден соолугу үчүн ушундай чыкканга туура келип атат. Мына ичин таптаза кылып коюптур. Эмне үчүн мен таң калам? Ушул жакты таптаза кылып жууп туруп, мына жагын калтырып койгон да. Аяна келиңиз да. Мына сиз кыз кишисиз, туурабы? Мисалы, мен эркек адаммын да. Сиз мага караганда тазалыкты жакшы түшүнөсүз. Эмне үчүн силер мындай кармак коесуңар ушуну? Постоянно жүүбүз, байке аракет кылабыз, тазаланганча жери бар менен. Азыр сиз айтышыңыз мүмкүн, бул казан, эми жумуш процесси деп. Жок, казан иштеп атат азыр кухняда деп туурабы? Келиңиз, мен сизге көргөзөм аяна. Мыначы. Бул да жумуш процессиби? Каждый эмеде вторник күнү кечинде полный уборкалас. Даже келип Макул, вторник күнү тазалык жакшы болот экен. Мен сизди түшүндүм. Вторник күнү элдер тамак жейт. А вторник күндөн башка күнү элдер тамак жеген элдер кандай болот? Мындай айтыптан полный жууп биз 1-2 киши иштейбиз, смена тапшырабыз, анан жууп полный. Мына канчада кишисиз? Bir ayda bir, 2 ayda bir. Bir ayda bir. Жумушта болуп калды дейли. Эми сыртын карасаңыз. Мондай калган полный чыгап, сыртка чыгат полный. Не, мусордун авторитети ушунча бийикпи силерде? Байке кечиресиз, кийинки келгичекте бул жакты жакшыраак реттеп коебуз, байке. Жок, бул авторитет кылып өйдөгө көтөрүпсүңөр да? Кандай сүзөт, уже түшкү обед болуйн деп. Мына карасаңыз. Этке караганда мусор бийигирээк да турат да. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Менин атым Али Эргеш болот. Эл билсин долбоор. Ким бул жакта жетекчи? Азыр жок азыр. Ким? Вообще-то жок болсо, анын ордуна ким калат? Эч ким калбайт. Эч ким калбайбы? А кухняга азыр ким жооп берет? Биз жооп беребиз. А сизби, келиңиз анда, мен сизден сурайм. Карасаңыз, тиги тамакты. Азыр алып жаңы. Мейли, анысын жөнүнө коеюн. Уборка канчада бир болот? Күндө болот. Күндө? Келиңиз. Келиңиз, мен сизге күндөгү уборканы көргөзөйүн. Мына карасаңыз. Эжеке, мен менен чогуу карап коюңуз, мен жокта карабайсыз, билип атам. Жок дегенде мен менен чогуу карасаңыз. Күндө эле уборка болот бизде. Эмнеге анда бир күндө ушундай болуп кетип атабы? Ушундай май болуп кетет. Аябай катуу иштейт турбайсыңарбы, э? А силерге мындай техника безопасности боюнча 1,5 келеби мамлекеттен? Текшерип, карап. Мына жакында Дордойдо өрт чыкты да. Туурабы? Ошол силер коопсуздукту карап атасыңарбы деп 1,5 келеби? Келип атат. Качан келди акыркы жолу? Билбейбиз качан келген. Биз деле жаңы эле келишип атат. Бир жума болду, э? Ошол текшерип келген адамдар мынаны көрдүбү? Ушуларды. Карасаңыз, бул жакта тамак кайналды. Бул жакта бул көрүнүш. Бул бычак менен продукция туурайсыңар. Артындагы майды караңыз. Бет ачык жерде, шорпа ачык жерде, плов дагы бет ачык. Отравление болсо эч ким жоопкерчиликти албайт мойнуна. Биз кухнялар базарда тазалыгын көргөзүп берип атабыз да. Эми сиз да кафеңиз келди. Кандай иштеп атасыз? Жакшы. Жакшы. Газ баллон колдоносузбу, эжеке? Газ баллон эсепте. Газ баллон жарылып кетсе эмне болот? Дордойдо жакында эле өрт чыкпадыбы газ баллондордон? Бuyakta жок. Бул жакта жок, кухнянын артында эле, мына жерде эле турбайбы? Ооба. Газ баллон. Бул морозильник, э? Бул морозильник экен. Бул холодильник экен. Эжеке, атыңыз ким? София. София эжеке. Ушудан башка нерсе жокпу? Жок. Негизи ушудан башка нерсе жокпу этке?
Бар. Азыр биз жакшы эле заманда жашап атабыз да турабы. Ошонун ичине мындай. Просто Башка бул бир чачка. соя, анан эме крахмал менен. Жок, түшүндүм. Мен баклажканы айтып атам. Баклажка постоянно меня алмаштырат. Постоянно, а бул же за целый день же все равно стоит. Эжеке тамак аш коопсуздугун билесиз да турабы? Карасаңыз котлет менен манты. Экөөнүн тең бети ачык. Просто это же 2 штук остался, я вот так. Жок, негизи айтып атам Все равно да. отдельно, поднос отдельно. Мисалы, аптечка, лимон деген сыяктуу да айтып атам да мен сизге мына. Ошону көргөзүп берип атам. Жакында эле мына сиз Дордойдо иштеп атасыз да турабы? Жакында Дордойдо өрт чыкты. Канча адам жалакат тартты ушунун айынан турабы? Мына ашканаларда газ баллон дагы Просто эле. именно бул отдельно, а биякта жок да, Азыр мына мен көрүп атам да, павильондор жакын. Ашканалар бири-бирисине жакын. Кудай көргөзбөсүн, бир кухнядан өрт чыкса, калган бүт баарына илешип кетет. Ошондуктан айтып атам, эжеке, бул болбойт, мындай сактаганга болбойт. отдельно. Бул сыртка чыккан яшик, специальный яшиги болуш керек. Просто биякта разрешение билбейт да, а биякта просто стоянка. Ичине разрешение береби? Просто стоянка же, а говорят, сюда положи. Ким айтты ошону? Сюда положи деп ким айтты? Хозяйка ким? Она на Джонхай работает, не знаю где. Жок, мындай мамлекеттик органданбы? Ошону коопсуздугуна жооп берген. Просто. Болду, сиз хозяйкаңызды эмес, ошо мамлекеттин чыгарган мыйзамдарын окусаңыз. Хорошо, могу отдельно жакшы все равно. Карасаңыз мына уборка, болгон уборканы сурап атабыз да эжеке. Жаман нерсе эмес го тазалык. Мына ичинде рис бар. Мен сизге көргөзөйүн, мына рис. Вот арты мындай көрүнүш. Бул жанагы гигиенага колдончу нерсе. Өзү гигиенаны жоготпой турду. Сизге бир суроо берейин деп атам да, как повар катары. Мынандай турганда эл эчтеке болбойбу? Эчтеке болбойт. Мага элдер жиберген да, так ушул жерден видео тартып беришкен да. Үстүнө чымындар конуп жүргөн. Дал ушундай шашлык болчу. Болбойт азыр. Мен видеону Инстаграмга чыгарып койгом да. Ушул жерде, именно ушул кафеде. Именно ушул жер. Мен келгениме 10 күн болду азыр. 10 күн болду, Эми эле. Мен Жок, негизи ачык турса эчтеке болбойбу? жок, эчтеке болбойт. Просто муну кону жарт этип койбосо, Кайсы холодильникке коет эжеке? Кайсы? Көрсөк болобу? Мына холодильниккеби? Бул холодильникке чейин эмне болот? Кандай? Холодильникке чейин. Мына кеп, мына да даярдайт. Аха. Даярдагандан кийин полу готовый кылып. Мен ушу көргүм келе берет. Мына, бул чики. Чекиси. Анан тияқта бышкан. Полу жарени. Полу жарин. Анан кийин бияка коет. Дагы бул жака келеби? Бул жака коет. Холодильникке койсо неме болуп кетет да. Анда мен сизге дагы бир суроо берем. Ооба. Чики зат менен өрткө тийген зат. Экөө бир жерде турса эчтеке болбойбу? Эки беле коет, жок. Бышканды полу готовыйды бияка коет. Аха, бул жака. Буларды Бул жака коет. коет. Холодильникте бөлгөн эч нерсе жок. Экөө бир жерде болуп эсептелине ошондо? Болобу, болбойбу? Полу жарени. Болбойт эжеке, сизди ойлонтпойн, болбойт. Андай кылганга болбойт. Болбойт да эжеке андай. Эл отравление болбой ким болду? Канчаны берет? Бул жака ким жооп берет? Бул жака ал. Эшикке чыгасыңар? Жок, ошол адам бул жака чыгырып койсоңуз, мен эшикке чыкпайм. Ал Я, келиңиз. Атыңыз ким? Ислам. Ислам беке. Бул острый, мен Бул острый түшүндүм. самсы. Бул острый эмеси. Бул Колуңузду алып турсаңыз? Мындай турса болобу? Жок, буну азыр мына кыз неде ачканда койду да. Ачып тазалап койду да. Эми экинчи суроо. Бул жак кир кезинде арчыды, туурабы? Кайсыны? Мынаны. Тазалайын деп арчыды да бул жерде. Жок, мен самсы түзөм да. Жок, ошол Алдырчы. кыз тазалап коеюн деп арчыдыбы? Ооба. Столду? Ошол тазаланганга чейин кир болгон столдо турган нерсени бул жака койдуңар ошондой. Болобу ушундай? Жок болбойт. Болбойт да. Эмнеге коюп атасыздар анда? Кан жүрөт бул полдо. Ислам эке, бираз мындай патриотизм деп айтпайм, мына адам бололу да. Биз адамбыз да, туурабы? Биз жаңы ачылдык. Патриот бололу, башка бололу десе жакпайт. Жок, жаңы ачылдык да. Жөн эле жаңы ачылган жер тем более таза болуш керек. Жок, биз кечеде 1-3 күн Салам алейкум. Сиз бул жака жоопкер? Жок, жөн эле келдим. Сиз кимсиз? Мен официантмын. Официант. Жоопкерчиликтүү адам ким? Жоопкерчилик. Сизди жибериштиби бул жака? Жок. Мындай эле, Жок, не болуп кетти деп эле көргөнү келдим. Кел анда чогуу көр.
Мынандай сага жагабы досум? Атың ким? Азиз. Азиз. Ушундай нерселер сага жагабы? Жакпайт, Эмнеге айтпайсың? Чоң иштеп аткан мындай бир жумушта иштеп атасың да турабы? Ошолорго айтпайсың, бул жакшы эмес, тазалап койгула. Элдин көзүнө эмес, мейли, өзүбүз мындай тазалык үчүн. Ага. Bu просто şamal az болгон үчүн bunu. Жок, мен эмнеге ачып койдуңар деген суроону бербедим. Сиз аны көтөрсөңүз тазалыгын көрөсүз. Аркасында көчөдө турабы. Арка болгон үчүн алуу. Түшүндүм. Көчө карайт. Бирок мындай болгондо Жок, мындай болбойт өзү. Разрешение жок болгончу. Просто бүгүн азыр эмне болуп кеткенчи мына самолеттен бүгүн чыгарып жаңы элечи. Биз буну жаңы эле ачтык да. Мен сизге айтып берейинби? Бул самарес бүгүн эмес. Сиз жумушту бүтүрүп, кетип атканда катырасыз, келгенде ачасыз. Менден сураңыз. Андай эмес, досум. Сиз менден сурасаңыз, мен сизге айтып берейин кухняңыз кандай экенин. Ушул тестаны даярдаган аппараты. Марапет ачып тур. Кел Азиз досум. Сен көрөйүн дедиң да, туурабы? Мен сага көргөзүп берейин. Как бир жаран катары көр. Сен өзүң үчүн билип кой. Сен жашсың да азыр, туурабы? Жашмын, Мына өсүп баратасың, келечек. Ушундай нерселерди көрүп туруп, анан мен кеткенден кийин да чоң иштеп аткан досторуңа айтып коесуң да буну. Нан тартпа. Кухнянын территория бул Байке, бул кухня. Бул кухня. Негизи Али менин атым. Али, меники Ислам да. Аха. Ну, эшикти биз азыр жаңы чыгардык, азыр заказ бердик. Биз эми айтып атык го. Эми иште азыр баштап эмне кылат да. Ислам, сенин сөзүң тура, мен сенин Айткан сөзүңүзгө өзүңүз ишендиңизби? Жок, сенин сөзүң кошмо эшикти. Жок, азыркы айткан сөзүңүзгө өзүңүз ишендиңизби? Ишенип туруп айтып атпаймынбы өзүм? Мен ишенбедим да. Жок. Мынаны эмне дейсиз? Мына кандай причина айтасыз азыр? Негизи канчада бир уборка болот, байке? Өзү негизи күндө эле болуш керек. Эми биздики эми кече бүгүн кайсы күн? Четверг күн. Понедельник күн келдик. Сөзүмө кааласаңыз ишениңиз, кааласаңыз Жок, ишенбеңиз. тура, мен ишенбейм. Мына жерге тряпка тийген эмес. О, тийген эмес о. Неге тийген эмес? Ооба деп сиз жөнөкөй айтып атасыз. Понедельник, вторник иштедик да, досум. Силер акчага сатасыңарбы тамакты же бекерби? Эми жаңы акча болду. Жок, негизи бекерби же акчагабы? Акча, Анда тазалабайсыңарбы? Сиз жакшы мындай причиналарды жакшы алып келет экенсиз, мындай логично келет экен. Тигилерге кандай причина айтасыз, мен аны да билбейм. Майы түптөн түз стена кагып атат. Эми Али эми айтып аттым да сага. Биз понедельник. Келиңиз, Ислам байке. Мынаны көрүңүз. Буга эмне дейсиз, байке? Жок, ошону түшүнүп атам, сени түшүнүп турам, ал ушу тура. Мен сизди түшүнбөй атам. Жок. Мен сизди түшүнбөй атам. Сиз мени түшүнүп атасыз. Мен сизди түшүнбөй атам. Понедельник күнүндө ачтык да. Аха. Эми 2 күн иштедик, азыр серьезно айтамын. Аха. Бул тазалык болбоюнча иштегенге болбойт да. Жок, эми просто 2 күн. Сен Майрамбек. Кандай болот деп кызыгып иштеп көрдүк да. Кызыгып, элдин ден солугучу. Иштеп көрдүк, кандай болот деп. Жок, сизди кызыгып иштеп атканыңызды түшүнүп атам. Бирок элдин ден солугучу. Турабыз? Сен азыр мисалы официант болуп иштейсиң, турабы? болуп иштейм. Бир күндө орточо аяна канча табасың? 500 баштап 500 сом. 500 сом дейли. 1000 сом дейин. 1,5 миңге чейин дейин ортосун алдым. 1000 сомго с утра до вечера иштейсиң. Чарчайсың. Жумасына бир жолу выходной. Ошол бир күндүк выходнойуңда. Бир жерге барып тамактанайын десең, ошондой шартта жасап берсе жагабы? Эми досум мен. Али. Жагабы? Али. Вот. Мунун алып туруп. Силерге келип аткан клиенттер да балким бир жумада бир выходной алып келип аткан да. Буну койгон экен ошо, мунун ошондой турган мезгилдечи. Эми азыр буга мына азыр повар жок. Ислам байке, мен ашкана ачсам, ачардан мурда бир жакшынакай бир уборка кылдырам да. Сенин акча бар экен да, бизде акча жок. Уборкага акча керек эмес байке. Буну алмаштырып. Ага каалоо керек. Ага каалоо керек. Уборка. Мен оборудованияларды алмаштырам деп эдик. Уборкага акча керек эмес да, туурабы? Адамдын чыгы болуш керек. Болуш керек, иштеп аткан жери ошону эметиш керек, атташ керек. Саламатсыздарбы эжекелер? Менин атым Али Эргеш болот. Сен долбоору. Уборка жакшы болуп атат. Байкебиз бизди көргөн. Кандайсыз байке? Алейкум ассалам. Менин атым Али, кандайсыз? Жана эрте сиз шашлыкты ачык эле көтөрүп кетпедиңизби? Иә. Бет ачык эле көтөрүп өтүп кеттиңиз го жанына. Ар жакта срочный заказ чыгып калды байке. Срочный заказ? Келиңизчи ошо срочный заказдарды көрсөк болобу, заготовкасын? Келиңиз бир четтен көргөзүңүз мага байке. Ассаламу алейкум. Байке кандайсыз, жакшысызбы?
Келиңиz. Жок, салбай турумуз. Биринчи алыңыз, бир четтен көрөбүз. Дордой базарында тамакты кандай даярдайт деген суроолор менен жүрөбүз. Келиңиз. Мен алып. Аха. Бул жакта таза эт экен. Таза эттин холодильнигин карасаңыз. Таза эттин холодильниги ушундай. Канчада бир уборка кыласыздар? Күндө, 3 күндө бир. Күндө, Генеральный уборка, бешинде дайыма уборка. Эжекем айтып атат, 3 күндө бир дейт. Наркы эжекем күндө дейт. Молодец. Не, уборка жок. Мен силерди мактап атам. Наоборот, мен силерди мактап атам. Тазалык жакшы нерсе. Мисалы эжекенин холодильниги качан ачылган мен билбейм, бирок холодильниги жакшы экен силерде. Качанкы мен күнүгө кечинде уборка 3 күндө бир генеральный уборка жагдайбыз. Мына базар территориясындагы таза вычка ушу болсо керек, Таза болсо керек, Жок, өзү негизи таза болушуңар керек да. Күнүгө май болуп турат, канча майлар. Жок, мына кошуналарыңардын тегерегинде көргөн таза вычка болду да бул. Башкаларга караганда. Мына үстүнөн бир нерсе түшө турган болсо, түп-түз эле майга түшөт экен. Майга. Все, артып койгула, эжеке, рахмат силерге. Макул эжекелер. Ja, мен айтпай келем да. Ошентип кирип келем капысынан. Полу башка кухняларга караганда жакшы экен. Мына идиш аяк койгондору. Саламатсыздарбы? Бирок кабарлап койду окшойт силерге, Мен базарда жүргөнүм. Постоянно, Вычка канчада бир жуулат? Күнүгө жуулат. Күнүнө, күнүнө жуулат дейт вычканы. Газчы? Газ күнүгө, конечно. Мынанычы? Азыр иштелип атат да. Жанагы эжеке азелит деген нерсе бар, билесизби таза? Жакта турат. Ошо азелиттен сепсеңиз, көчүрүп салат. Мынандай сактап алгылачы эжекелер, сурат. Хорошо, өйдө алып койгула. Жок, өйдө алгандан да бети ачык сактап алгылачы. Азыр ысыкта. Кияктан ысык келет, бул жактан муздак келет, вентилятор бар экен. Отравление болуп калса өзүңүзгө зыян болуп калат. Макул эжекелер. Жакшыбы бары? Баары жакшы эле, көргөзүп атабыз. Туугандар, негизи санэпидем станция ушул базардын администрациясы менен чогуу иш алып барыш керек, ушундай тазалыктарды текшерип, коопсуздуктарды карап бериш керек болчу. Азыр администрацияга кирип туруп сурап көрөбүз. Санэпидем станция алар менен иш алып барабы, негизи келеби, текшерүүлөр болгонбу, ал жөнүндө сурап көргөнгө аракет кылабыз. Биринчи маданияттуу адамдардай болуп, приемныйге кайрылабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы? Жетекчилик кайсыл жакта? 10-й кабинет, не мойча. Хорошо. Администратор. Администратор да жок экен. Саламатсыздарбы? Эч ким жок кабинетте. Так, профсоюз. Руководство. Байке, саламатсызбы? Эмнеге жетекчилик жок? Кантип табабыз эми? Санитарный врач жок. Номери. Ассаламу алейкум. Ким болосуз бул жакта? Жөн элеби? Пожарный. Жок, пожарный да жок турбайбы? Ошол жана базарда чыккан өрт маселеси боюнча сурайын дегем. Мына экөө дал бир жерде экен. Туугандар. Экөө бири-бирине жакын экен, бирок эмне үчүн экөө мындай кеңешип, баарлашып, ушул нерселерди караган эмес дейм да. Азыр мисалы өрткө каршы булар коопсуздугун карайт экен. Бунун да кабинети жабык. Санитарный врачтын да кабинети жабык. Бирок экөө тең мындай жооптуу адамдар да бул жака. Заместителдин орун басары сиз турбайсыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Менин атым Али, фамилиям Эргешев. Бир-эки маселе менен келгенбиз да, суроолорго жооп. Базар маселеси боюнча жана ашканалар. Ашканалар? Алардын коопсуздугу. Анын тиешелүү кишилер келсин, ошол менен сүйлөшөбүз. Сиз жетекчинин орун басары болот. Менин жумушум башка.
жетекчинин орун басары. Жумушум башка. Жок, жетекчинин орун басары туурабы? Жумушум башка дейм. Ашкананы мен билбейм. Жок, жетекчинин орун басары универсал болот да туурабы? Жок, универсал болбойт. Сиз аларды көзөмөлдөйсүз да? Жок, тиешелүү кишилер менен. Тиешелүү кишилер менен кел. Тиешелүү кишилерге жок. Алар жок да азыр. 13 кабинетке бар жок. Алар жок экен да байке жумуш орунда. Рухсат сурап туруп тартат. Рухсат Жок сурап эле. тартат. Тартпабы. Мыйзам жол берет да туурабы? Рухсат сурабайсың. Байке, мыйзам рухсат берет. Тартпабы. Асылбай эле коюңуз. Жок, Асыл эле уруксат барбысыңар биринчи. Уруксатты конституция берген да туурабы? Жок, келип ушундай тартсак болобу. А сиз өзүңүз мамиле кылбай атпайсызбы? Мен сизден келип сурап аткам, кимсиң, каяктан, андай, мындай деп атпайсызбы? Ашкана боюнча Кимсиң деген сөзүңүз бар менин камерамда? Ой, ким менин? Жок, айтып атам. Конституция уруксат берген. Руководствого керек. эмне боюнча тартып атасыз? Уруксатты кимден алат? Бизде конституция уруксат берген да. Конституция Кыргыз Республикасынын конституциясы. Руководстводон рухсат сурап турган. Кайга жазылайын? Приемный көрсөтүп экен. Эмне? Приемный. Жок, ушундай жазылгыла деген мыйзам барбы? Конечно, Жазылгыла деген мыйзам барбы? частный территория бул деген. Частный территория, туура. Элдер келип атасыңарбы? Эмне тартасыз? Кел, байке, камера бар. Провокация кылбайт. Андай болбойбу? Провокация эмес, сиздин охранаңыз провокация кылып атат бул жакта. Бери кел дейм жок, байке. Келиңиз, сүйлөш менин камерамдан өтүңүз. Камераң тартканга болбойт сен. Өтүңүз байке, камерамдан өтүңүз. Ары өтүңүз. Ары өтүңүз. Өтпөйм. Сиздин үйүңүз эмес да, туурабы байке? Бул жак сиздин үйүңүз эмес да. Ой, частный территория бул деген, ой. Рухсат сурап туруп. Байке, сиздин үйүңүз болсо мен уруксат сурайм. С удовольствием сурайм. Рухсат сурап туруп, алтынын берип калган. Байке, менин камерама атылганчы. Атылган эмес, сен уруксат албайсың, алып туруп тартпайсың, жөн эле Ал тартпайсың. деле Кыргызстандын жаранында эмне эле түртпүлүп атасыңар? Уруксат алып Мен атпайсың. түртпөчү байке, Жок, мен түшүнүп уруксат атам, сен алып ат. здоровыйсың, күчүң көп түшүнүп Жок, атам. макул Мен эми, уруксат албайсың Мени сен. түртпө байке. Акырынча, эй. Мен камерама жол бергиле. Жөн эле тартып. Бияка келип, кайсыдан келдиңер? Керек запросуңар барбы? Ошол процесс мага интересно да. Кандай запрос? Мен андай мыйзам бар экенин билбейм да байке. Ошон үчүн сизден сурап атам. Кандай запрос? Сендер билип туруп келгиле. Кандай запрос жок да, андай мыйзам жок байке. Не деген мыйзам бар? Сен жөн эле келип камерамен жүрө берсең болобу? Мен 5 жыл юридический академияда окуп, мен ушул нерсенин жөнүндө уккан эмесмин да. Эмне себеп болду сага? Эмне себеп болду? Ошо себеп сизден как жетекчинин орун басары сурап атам. Кирип туруп, бияка приемная кирип, жасылып, анан тиешелүү кишилерден Атыңыз ким? сурасаң Менин атым болот. Али. Мирбек. Мирбек байке, келиңиз, экөөбүздүн мындай компетенцияны ортого коебуз. Ошол процессти сиз мага үйрөтүңүз азыр. Кандай болоорун мен билбейм ошол Мен процесс. мисалы, мен Кыргыз Республикасынын жараны катары, мен бирөө тарткысы келгенди мен каалаган жокмун. А сиз Мен коомчулукта өз укугум барбы? Коомчулукта Жок, мен укугум барбы? Сен мени тартканга мен каалаган жокмун азыр. Мен укугум барбы? Сиз сотко Сен бериңиз. менин укугумду телеп атасың, жүрүп. Макул, сотко бериңиз да мени. Мени сотко бериңиз, адилеттүү сот бар. Ошол сот сүйлөйт. Тартпалам. Сиз жумуштасызбы байке? Мен жумуш үчүн келдим. Частный охрананын мыйзамын билесизби? Не тартайын деп келдим. Жок, мен сизге аны Жок, мен сага сурап атам, эмнени тартайын деп келдим. Элди тартайын деп келдим. Эмнеге тартайын деп келдим? Эмнесин тартайын деп келдим. Базарлар өртөлүп кетти. Анан Тамак ашты көрүп атасызбы? сен ошону сурадым, администрациядан уруксат сурап турган тарттан жөн эле келип камераны такай. Атыңыз ким? Алмаз. Менин атым Али. Мен журналистиканын 4-беренеси менен. Хорошо, макул. Эми ошону сен уруксат алып Сизге алып суроо. бул эми мен Хорошо, билбейм, сен начальстводан сүйлөш. Гөлүңүз барбы? Начальниктер уруксат берсе, Гөлүңүз барбы? Бар. Таанышсак болобу сизге? Көрсөтпөйм. Частный охрананын мыйзамын сиз бузуп атпайсызбы азыр? Я дос койчу, мыйзам, сен мыйзамды өзүң бузуп атпайсың. Кайтип буздум мен? Сен жөн эле тартып атпайсың, өзүң уруксат албай. Журналисттин жумушу Сен тартуу. элестетсең бирөөнүн үйүнө келип алып жөн эле тартып атасың. Сиздин үйүңүзбү бул? Жок, негизичи мындайча айтканда. Негизи эмес, мага по факту айтыңыз. Андай кылып тартып атасың. По факту айтыңыз мага. Мен Сиздин айттым, үйүңүзбү? болдучу дос, башка тартпаган. Начальство айттым, барып детакта камераны алып койгула деп. Келдим. Камераны алып коюу экен. Алып койгула деди, келдим мен. Мен камерамды алып коюу экен. Алып коебуз. Сиздин жетекчиңизби? Мен жетекчим айт. Коюңуз. Койбойт. Але, саламатсызбы? Камерама тийишпечи байке, камерама тийишпечи. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз? Менин атым Али Эргешев болот. Журналист болом. Дордой базарынын администрациясында турабыз да. Биздин камерабызды алып коет экен. Ушул жака мобилизация кылып бересизби? Экипаж. Дордой району. Силер бияка деген киргенде у нас Атыңыз ким? биякта ушундай.
Атым Аида, не надо алдыйды атым провоцировать, хорошо? Эшиктен кирип эмнеге келгенде ошол камераны көтөрүп алып эле анан бул алып коем деп атат деп тек кача полный суть түшүндүр, пожалуйста. Мондай болду деп. Сен анткени жоксуң, сен аз калып айттың. Запись, пожалуйста, сохраните. Хорошо? Мен чыгарганда ошо сөздү угасыңар. Угабыз. Силер дагы мындай да, бул жерде я как представитель этой организации бул жерде отурам. Биз эшикте калаган жокпуз. Силер эшиктен киргенде эже саламатсызбы? Биз могул жерге съемка кылалы дедик эле, пожар боюнча, столовыйлар боюнча, или там ушундай бизге уруксат керек эле деп уруксат аласыңар. Бизден уруксат берди деп шефтер уруксат берет бизге. Буларга бир бага кош бергиле, булар мындай кылат экен деп. Анан кийин силер камераны алып кой деп коюпту. Сага ким камераны алып кой деп айтты? Жетекчиңиз айтты да. Мен эмне жөнүндө сүйлөп атам? Чё ты провоцируешь? Жетекчим айтты деп едиңизби, байке? Тартканга уруксат камерасын алып кой деди без дедиңиз. разрешения. Хорошо, айда эжеке келиңиз. Мындай Без том повышение разрешения. этпейли бири-бирибизге. Ошо да Мени сен киргенимдеги провоцируешь. кылган мамилеңизди өзүңүз билесизби, эстейсизби? Мына ушу балдарда отурган ушу жерде. Мен кылган мамилеңизди өзүңүз эстейсизби? Сен это рабочий процесс, мен иштеп атам. Сен журналистиңди эле келип алып эле саламатсызбы, тигилер барбы деп кыйкырганга сен укугуң барбы? Эжеке, Мен иштеп сиз атам. жала жаап атасызбы? Мен бошогон жокмун мен деген. Сиз мага жала жаап А сен эмне атканыңызды азыр билесизби? айтып атасың алдын деп? Сиз жала жаап атканыңызды билесизби азыр? Дорогой, Дорогой эмес, Али. Дорогой деп балаңызга айтасыз. алтыным, алдыңдагы. Аны да бир башка бирөөгө айтасыз. Менин атым Али. Мен сизди Аида эжеке деп атам, туурабы? Эжеке деп Алтыным дедим айтканда мен. сен алдыңдагы кылбаганың сен дагы. Макул эжеке. Уруксат алуу кандай болот? Мага ошону көргөзүп бериңиз. Азыр шеф менен сүйлөшөсүң. Жок, сиз билесиз да, уруксат берем деген. Мен сага түшүндүрүп жантан бери айтып атам. Келесиң, разрешение аласың, потом тартасың деп. Ошол разрешение деген нерсе мыйзамда жок. А биздин Сиз организация мыйзам деген нерсени билесизби негизи, Айда Биздин эжеке? организацияда бар. Организацияңыз- Я как сотрудник, я выполняю указания нашего Азыр шефа. тосын. Жок, түшүндүрүп берейинби? Караңыз. Мындай, сиздин организацияңыздын правилалары биздин конституциядан жогору турбайт. Ассаламу алейкум, Акчол беке. Сиз кишине айтып койбойсуңарбы? Мен снимать этейин дегенде мындай. Мы никогда журналистам не отказываем. Ага, Акчол байке, менин өзүмдүн принципим боюнча мен эч кимге айтпай келем. Жок, мен түшүнүп атам. Есть жанагы есть закон о СМИ туурабы? Закон о СМИ есть частная территория, частная жизнь деген бар, туурабы? Частная жизнь үйдө. Да, мен просто сизге айтып атам. Биз ошондо эреже ошондо. Биз эч качан мы канча бизде журналисттер келет, дебетет. Просто келет, пожалуйста, снимайте. Акчол байке, сөзүңүздү бөлүп атам. Мен сизге азыр уксаңыз, атыңыз ким сиздин? Али менин атым. Ким? Али. Али, мен сизге айтайын. Мына мисал үчүн жанагы бизде эме деген передача бар болчу, Не сахар деген. Не сахарды өзүм журналистимин байке, эч кыжалат. Ошолор келгенде деле биз аларга жардам берчүбүз. Качан бизге жардам бергенсиз? Мен Дордойго 5 жолу келгем Не сахар менен. Коюңузчу, эмне эметип атасың? Мен сизге айтып атам, бул эми частный территория. Сиз жок дегенде айтып коюңуз керек да. Частный территория? Биз снимать этебиз. Мына биздин укугум бар деп. Пусть снимать этебиз. Силерден мен съемка кылган Биз кайдан билебиз? Сиз балким бир какой-нибудь террористсиз. Келип отуруп снимать этип бомба таштап кетесиз. Кайдан билебиз сени? Байке, не дедиңиз өзүңүз азыр? Мен айтып атам, мына биз эч качан эч кимге каршы, журналисттерге каршы съемка жасабагыла деген эч кандай эме жок. Мындай эмнеле талап жок. Келиңиз, мындай теманы сиз чөйбөңүз. Сиз мындай базарга кирбей эле тегерегинде кыдырып атасыз. Экинчи жолу террорист деген сөздү колдондуңуз байке. Мен экинчи эмес, 15 жолу, 30 жолу колдоном. Керек болсо. Наоборот, сиз ушундай болсоңузчу. Мен сизге түшүндүрүп айтып атам. Сиз просто удостоверение көрсөтүңүз. Снимайте хоть утро снимайте. Какая проблема? Хорошо, анда келбейсизби уруксат бергени? Жок, проблема жок да. Биз проблема Жок, уруксатты кантип алам, ошону үйрөтпейсизби байке? Мен сизге айтам, сиз уруксатты келесиз, администрацияга келесиз, удостоверение көрсөтөсүз, бүттү. Жазып бериңиз мага. Уруксат кагаз жазып бергиле. Ошо уруксат кагазды кимден алам? Короче, байке өзү түшүнгөн жок эмне дегенин. Уруксат кагазды кантип алам?
Мен сізге айтпадым, управляющий бар деп. Управляющий бар, директор бар. Баштаңыз мен ошол жака уруксат алайын. Жок, тияка барсаңыз эшиги турбайбы. Эгер жок болсо анда кичине эртерээк келгиле. Ошондо айтып атам. Сиз эртерээк келиңиз, эртең келиңиз. Бүгүнкү съемкамды мен эмнеге калтырышым керек? Жок, силер деген ошол частный территория болгондойчу, ошо уруксат алып Сиз милицияга мен Сизекеге мен чалып. Бул жакта съемка жүргүзүп атканбыз базардын коопсуздугу боюнча. Тамак ашканалар беспорядок болуп жатат. Анан администрацияга келгем. Булар айтып атат, уруксат ал. Уруксат ал деп атат. Бирок мен өзүм юристмин. Мен өзүм профессиям боюнча юристмин. Эми сиз деле ал нерсени түшүнөсүз? Как минимум 7 жыл окуйбуз. Мыйзам таануу үчүн. Мен 7 жылдык окуумда администрацияга кирип уруксат ал деген мыйзамды көрө элекмин да. Мен айтты, уруксат ал. Охрана бул кана охрана байке. Силерге жолду көрсөтөт. Биякта ашкана бар, биякта базар бар, биякта мындай нерселер бар деп. Ал милдеттүү. Милдеттүү. Булар ал милдет эчтеке эмес. Бирок анан келип мага айтып атат. Администрация бизге чалды, камерасын алып кой деп айтып атат. Журналисттердин камерасы. Нападение на журналистов кандай оор статья экенин булар түшүнбөй атат. Биздин бөлүм бар. Мен сиз көргөзүп Милиция бөлүмчөсү. Жакында өзү өрт чыкты базарда, билесиңер аны. Ким залакасын тартты? Ошо байке сизге окшогон, мага окшогон, ушул байкеге окшогон эле адам. Ошолордун эмне үйрөт, биз аны баарын билебиз. Администрация ошого милдеттүү жооп бериш керек, билесизби? Эми алар кылып атат да, чечип атат. Мен бүгүн барып атам, газ баллондору жайнап жатат. Техника безопасности деген түшүнүк жок. 45 градус кайнап атат погода. Ал не дай бог, мындай Кудай көргөзбөсүн, Кудай сактасын деген сөздү көп колдонобуз го. Жарылып кетсе павильондор бири. Сен павильондон газ баллон көрдүңбү? Эми мен сизге экинчи айтып берем аягына. Павильондор бири-бирисине жакын. Жарылып кетип өрт чыкса, кетти, дагы базар кетет ошого. Жок, Кудай сактасын. Мен ошондуктан администрацияга келип, жүрүңүздөр, мен менен көрүңүздөр. Мен силерге по факту көргөзүп берейин деген майында келдим. Ошол убакта келип ушулардан жумуш убактысы бүтө элек байке булар. Эми биз айта албайбыз да. Мен саат мынчага чейин Ошон үчүн администрацияга келдим да байке.